Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн 1-Май райондук сотунун астында турабыз. Бүгүн бул жерде биздин сотубуз каралат. Көрөрмандарга, ушул мекендештерибизге маалымат берип коеюн. Учурда биздин башыбызда 2 сот процесси жүрүп атат. Бирөөсү Бишкек шаарында укук бузуулар жөнүндө административдик сот иши жүрүп атат. Бул ошол Саламаттык сактоо министрлигине болгон жолугушуубузда биз мыйзам бузуп койгон эмеспиз. Ошону Ички иштер министрлигинин ошол күзөт кызматы улук мыйзам бузду деп бизди РОВДга анан 1-Май райондук сотуна бүгүн ишти алып келишиптир. Сот кандай чечет, ал белгисиз. Азыр биз сот процессине күбө болобуз. Экинчи ишибиз өзүңүздөр билгендей Ош шаарындагы төрөт үйүндөгү беспредел боюнча. Чыныгы кылмышкерлер, ал жакта чыныгы ушул укук бузган, жарандардын укугун тепсеген кылмышкерлер жазага тартылбай, тескерисинче ошолорду көргөзгөндүгүбүз үчүн биз бүгүн ушундай соттон сотко сүйрөлүп аткан акыбалды башыбыздан өткөзүп атабыз. Мына ушундай акыбалда, урматтуу көрөрмандар, биз абдан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени ушундай коррупционерлерге, паракорлорго, жегичтерге бизди салып бербей, тикеден тике туруп берген бул албетте биздин кыргызстандыктар, мекендештерибиз болду. Биз абдан мындай бир таазим этебиз барыңыздарга. Кудайым буйруса, биз мындан ары ишибизди токтотпойбуз. Кандай иштеп келсек, ошондой чагылдырып, ошондой паракорлор менен күрөшүүбүз уланат. Урматтуу көрөрмандар, азыр биз сотко кирели, кандай деп айтат, эмне деп анын баарын чагылдырганга, тартканга аракет кылабыз. Жүрүңүздөр. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомент тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомент тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Мындан ары сиз усталарга эмес, усталар сизге келет. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптериндей эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасында сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дареги Лухмановская метросу, Светоозерская көчөсү 32. Медициналык борбордо стоматологияда бардык кызматтар көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция жана арзандатуулар каралган. Клиниканын стоматологиясында 20% акция, рентген жана консультация акысыз, ишемби күнү УЗИ акысыз, ал эми жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Түзүлгөн протокол менен макул эмессиз, турмусаңыз кантип болот? Макул эмеспи? Түзүлгөн протокол менен макул эмессиз. Окуп тааныштыңыз. Ооба. Өзүңүздөрдөн баштайлы. Түзүлгөн нерсе боюнча, жагдай боюнча айтып берсеңиз сотко. Эмне болду, эмне себептен сизге протокол түзүлдү? Эмне укукту жасадыңыз, кандай укук жасадыңыз? Баарын түшүндүрүп айтып бериңиз сотко. Урматтуу сот, мен эч бир укук кайсы жерде барарымда, эмне кыларымда, мен баарысын мыйзам алкагында, мыйзам тамгалары менен таанышып, эмнеге уруксат эмес экендигин анык билип, анан бир жерге барып мен видеосъемка, журналисттик иш менен жүргүзөм.
Бул инцидент боюнча 14-ндө бизге Ош шаарында адам өмүрүнө коркунуч жаратылган жагдай жаралган. Бул облустук төрөткана боюнча Ош облусунда. Ал жерде конституциялык жарандык, ошол эле медициналык жардам алуу мыйзамдарын одон бузган дарыгерлердин, ошол эле учурда адамдарды майып кылып аткан, майып болуп калып аткан жарандар бизге кайрылгандыгына бул жагдайды жерде калтырбай биз министрге жеткизип, ыкчам, тездик менен ошол мекеменин жетекчилигине чара көрүү маселесин өтүнгөнбүз. Турсаңыз мени суу протокол боюнча түзгөн боюнча айтып бериңизчи. Негизи бизге ички иштер министрлигинин кызматкерлери бизге билдирме кайрылган. Качан кайрылган? Так, 11 кайрылган бизге. 11-июль 2013 жылы. Тергөө кайрылыптыр. Тергөө болсо бул кылмыш курам жок деп, кылмыш ишинин курамы жок деп туруп, бизге бергенден айтылган. Күзөт кызматынын билдирмеси боюнча. Ошол боюнча протокол түзүлдү. Ошондой. Суранылган инспекторлорго чогулган өтүнүп Чын каттарды. Соңында жокпу? Натош жашып. Жок. Басу. Урматтуу инспектор. Мен мыйзам бузду деп эсептейсизби? Сизге күзөт кызматынын кызматкери жакшы айтты. Жок, мен сизге так суроо берип атам. Мыйзам бузду деп эсептейсизби? Сиз протокол түзүп өтпөсүңүз. Жок, түзгөн үчүн эсептеймин. Эсептейсиз. Кайсы мыйзамды бузду? 128. 128. Кызматкердин мыйзамды талабына башый. Кайсы мыйзамды талабы? Кайсы мыйзамды талабыңызды мен башыга Саламаттуулук сактоо министрлигинде бир коддордо аяктан паспорт менен регистрацияны өтөсүз. Негизи ал ежедневный болот да. Өткөндөн кийин ар бир жарым шақта өтөт. Регистрация болчу. Анан кабылданга керек. Сиз тиги суу жарым кодунун көрсөтөсүз. мага көрсөтүп бериңизчи ошо кайсы мыйзамды бузгандыгын. Сиздин мыйзамдуу талабыңызды деп атпайсызбы сиз? Мыйзамдуу талап окуп бериңизчи, кайсы мыйзамды бузуп атам мен ошо? Сизге жашыл түшүнүп атам, 128 берени. 128 берени бул милициянын айтканына башыйбы? Мыйзамдуу талабына башый. Талабына башыйбы? Кайсы мыйзамдуу талапты мага айттыңар? Кайсы мыйзамдын негизинде 128ге такып атасыңар? Мен кайсы мыйзамды бузганым үчүн 128 статьяны коюп атасыңар? Күзөт кызматынын билдирмеси негизинде силерге айтып эле жакшы эле. Паспорт менен өткөлө режимден бекитип. Ошого таянып мен протокол түзүп берсем. Ешкимде айткан жоксуңар. Милиция кызматкерлеринин талабына башый. Башка сууңуз жокпу? Анан башка инспектор сизге ошол ДСО сизге кет чык деген немени инспектор сурайбыз, анан ошого соо бердиңиз, анан ошону Азыр такталбайбы? Мыйзамдуу талап деп атпайбы? Ошол окуя боюнча айтып бериңизчи. Ошо окуя боюнча ошол күнү эртең менен 8:00 бөлүмдөн нускама алып, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине кызмат өтөөгө келгем. Кызмат өтөө учурунда ал жерде посто Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 09.08.2021 чыккан номер 257 буйругунун негизинде контрольдоо пропускный пункт ошол текшерип жарандардын кирип чыгуу, жарандардын коопсуздугун камсыздап ошол жерде турабыз, кызмат өтөйбүз. Кызмат өтөө учурунда түштөн кийин где-то 16:00 чамаларында Улукбек жок 16:00 чамаларында мен постто тургам убакта мен тарапка караган башка мекемеде иштеген жаран менен экөөбүз кирип чыккан сурап каяка кимге иштеп аткан моментте айтып калдым. Аркадан журналисттер кирип кетти, камера көтөрүп деп. Анан кийин бардым, кирсем эле приемныйда отуруштур. Анан чыгыңыздар деп айттым. Анан башы ийген жок.
Улукбек Карыбекұлы сүйлөштүк ошол адамдардын тобуна барын айттым да. Istep Улукбек Карыбекұлынын өзүнө лично асты менен кирсеңиз, министрдин уруксатын алгандан кийин сиз звонок этип киргизем дедим. Ошо мен анан сыртка чыгып өзүбүздүн нөмөт бөлүмүнгө чалдым. Өзүм команда взводунун нөмөт бөлүмүнөн жооптуу кызматкер милициянын майору Жунушалиев келди. Ошол алар келгенден кийин астыга түшүп өзүм кызмат өтөм уланттым. Кызматтуу күзөт кызматында турган кызматчы. Чыгыңыз деп сиз талап кылганга мыйзамдуу сиздин укугуңуз барбы? Сиз ал жерден берки центральный ход менен кирбегенге байланыштуу мен чыгыңыз деп айттым. Мен ал жерге киргенде мен сизди регистрациялап киргизишим керек эле да. Центральный ход менен ошол. Кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн ошол? Чыгыңыз деп айтышыңыз. Siz bir instruksiya mizamga layık işteyiz tabii da. No. Siz bunday kızmakta olgan attestasiyadan ötkünsüz da. No. Demek bilesiz tabii, ne kılışınızda. Şu aytıp beriniz, kayсы mizamda buzdum men? Siz болгон мен мыйзамдуу талабыма баш ийген жоксуз. Түшүндүм. Кайсы мыйзамдуу талабыңызды мен? Ошо Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин номер 257-буйругунда контрольно-пропускной пункт жарандардын кирген чыкканын камсыздайбыз да. Ошонун кайсы пунктуңуз отам? Жана, по-моему, 3 болуш керек. Мен алып алсам болот? Өзүңүздүн функционалдык милдетиңизге киреби ошол нерсе? Биринчи функционалдык милдетиңизди айтып бериңизчи. Ал буйрукка таяна бересиздер. Жок, ал жерде общий положение, инструкциялар жазылган да. Жок, мындай функциональный ар бир жооптуу мамлекеттик кызматкердин өзүнүн функционалдык милдети болот. Ар бир мамлекеттик кызматкердин. Сиз мамлекеттик кызматкер болуп эсептелебиз. Сизди ошол үчүн башында мен сурап атканда азыр эме Карыбеков сизге туура суроо берип атат. Эмненин негизинде? Сиз мен башында сизди сурап атканда айттым. Эмне сиздин кандай функционалдык обязанность, то есть милдетиңиз эмне ал жерде турганда? Ошо контрольно-пропускной пункт да, ал жерде. Сиз ошол функционалдык милдетке ылайыктуу иштешиңиз керекпи? Иштешим керек. Ал эмне жооп бере албай атасыз? Жок, ошол жерде 257 буйрукта жазылган жарандардын киришин камсыздаш керек деп. Кандай ошол 257 буйрук? Азыр алып алсам болобу? Көрсөтүп берейинби? Азыр жооп бериңиз, эмелерди сурайсам. Калган эмелерди жооп бериңиз, улантып бериңиз. Көргөзүп бере аласызбы мыйзам? Көрсөтүп берем. Туралы. Артка эшиктен болбойт деген белги бар беле ошол жерде? Жок. Киргенге болбойт деген белги жок болчу. Жок. Сиз өзүңүздү тааныштырып, мыйзамды көргөзүп бердиңизби? Мына мыйзамды, мына беденени бузуп атасыз. Сиз биздин айтканыбызга баш ийбей атасыз. Мына мыйзамды бузуп атасыз деп мага мыйзамды алып келип көрсөтүп бердиңизби? Жок, сиз аркасынан кире бердиңиз, ошо аркасынан киргенге эле мен болгон ошону айттым. Центральный ход менен киришиңиз керек эле. Сиз мага кирип чыктыла дегениңизде мен сизге айттымбы? Эмнени бузуп атабыз, мыйзамды бузуп атабызбы деп. Bizde barısı video tasdiklamalar var. Kendiniz kanalına çıkmanızda. Siz jarandardын баарысын эле ошол жерде азыр сотко айттыңыз. Жарандардын баарысына барганда менсимал планный ходдон барсам киргизбей коё элеңиз? Коесузбу? Эми график убагында келсеңиз мен сизди киргизем. Түшүндүм. Графиктен башка мөөнөттө, башка убакытта келсе, министрдин кабыл ала турган күнүнөн башка күнү келсе, сиз эч кимди киргизбейсиз. Мекемеде сиз сыяктуу кызматкерлердин баары ошондойбу? Эч кимди киргизбейби? Биз менен чогуу иштеген берки 4 бала тең. Баары сизге окшош киргизбейби? Мен аларды айта албайм, мен өзүм. Сиз баарысын киргизбейсиз. Ал күнү мен бөлүмдөн жооптуу кызматкер болчумун. Bölümden mага Мөмөт бөлүмүнөн чалышты. Саламаттык сактоо министрлигине ушун кабылдамасына Улукбек Карыбекұлы тобу менен кирип кеттир деп. Биздин
күзетте турган кызматкер барып суранса чыкпай койгон деп силерди ошол жака барып эме кылып жардам көмөк көрсөтүш керек дегенден биздин бөлүм башчынын орун басары экөөбүз милициянын подполковниги Алиев болуп чогуу бардык. Жерге барганда ал жерде Сакеевдин эмеси бар экен, команда взводу ошо карап турушуптур ошол жерде. Барсак ошо где-то 5:30-6 жакын барып калдык. Ошол жерде болгон окуянын чоо жайын булардан угуп алып, кабылдамага кирсек отурушкан экен. Жакшы сурандык, биякты бошотуп берип коюңуздар деп. Кабыл алган күндөрү келип кабыл алып белгилей депчи, министрге кабылдамасына жазылып деп эметсек, баш ийбей коюшту. Биз министрге жолукмай чыга албайбыз, биякты бошото албайбыз. Жумуш бүтсө министр чыгып баратканда ошо бир-эки сөз бар эле, ошол тууралуу суроо берип алалы депчи. Ошол ойдон күтүп отурдук. Министрдин жардамчысы 2 жолу кирип чыкты. Азыр совещание болуп тур, онлайн совещание болуп тур. Бүгүн бошобойт экен деп алда түшүндүрдү. Биз дагы айттык, мына бошобойт экен, башка күнү керек эле деп. Сек ошол ойдон чыкпай коюшту. Ошол тууралуу билдирме жазып бердик. 1-май. Канчада чыгып кетти? Ошол жерде турдуңарбы же кетип калдыңыздар? Жок, турдук, до конца турдук. Где-то бир 7-лерге жакын чыкты да. Министр андан кийин өзү чыгып кабылдамага. Өзү чыгып, өзү жолугуп, булар менен сүйлөшүп, ичине кирип өзүнчө сүйлөштү, андан кийин аны чыгышты да. Урматтуу Жунуш Алиев, айтсаңыз, сиз билдирме берип атасыз. Мага түшүндүрүп бериңизчи. Кирип, чыкпай отуруп алышкан. Кабылдамага кирип, чыкпай отуруп алышкан деген. Чыкпай отуруп алса кайсы мыйзамды бузат? Жок, сиз теге биздин талаптарга жооп бербей атасыз туурабы? Жок, талабыңыз мыйзамында. Талап 128 бузуулар кодексинин 128 беренесинин негизинде. Талап, мыйзам. Кол коюп бер, чара колдоп бериңиздер суранабыз деп. Анткени биздин талаптарды аткарбай атпайсызбы? Мыйзамда айтат, 148 баш ийбей койду деп атасыз да. 128 баш ийбей койдуңуз да. Баш ийбей койду. Кайсы мыйзам бул талабыңызды баш ийбей? Могу жерде ушулбу? Чыгып отуруп алышкан деген мыйзамдуу талап? Жок, отуруп алышкан эмес бул жерден. Биз барганда действительно отургандыгы чын да. Ар бир сөзүңүз, ар бир талабыңыз мыйзам алкагынан чыгышы керек. Биз сизге келип түшүндүрдүк. Сиз килтейген ровдга билдирме берип атасыз. Ол жерде моундай кылмыш кылып атат. Кайсы кылмышты кылдык? Биздин талаптарды аткарбай атат деп биз жазып беребиз билдирме кылып. Ошо талабыңыз кайсы мыйзамда көрсөтүлгөн? Мына биз сизден талап суранып атабыз да биз. Биз суранып атабыз. Урматтуу коопсуздук кызматы, биз сиздерди түшүнүп атабыз. Сиздердин функцияңыздар, ишиңиздер. Бирок биз бул жерде азыр мыйзамды бузуп атабызбы? Жок дешти. Биз бирөөгө кыйкылып атабызбы? Жок дешти. Бирөөнү сөгүп атабызбы? Жок дешти. Коомдук тартипти бузуп атабызбы? Жок дешти. Анда эмне талап кылып бизге келип атасыңар деген суроону койгонубузда, ошол ойдон ушинтип талашып турганбыз, анан тиги министр чыгып, кабыл алды, анан чыгып кеттик ошол ойдон. Түшүнүктүү, соңуңузду улантыңыз. Буйрук деп атасыз. 257. Бул буйрук ким үчүн? Милиция кызматкерлери. Милиция кызматкерлери. Инструкция деп атасыз. Инструкция ким үчүн? Инструкцияда милиция кызматкерлери ошол жерде кандай иш алып барыш керек? Сөздү 1-май райондук прокурордун жардамчысы Момутовго берилет. Момутов төрагасы катышуучулар ушу иштин ичиндеги материалдар менен жана соттук отурумдагы күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен таанышып, мен төмөндө жыйынтыкка келдим. Укук бузуучу Карапбек Муллу Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 128 беренесинин күнөөлөрү таап, ага карата 30 эсептик көрсөтүүчү айыппул салынса. Мексулу. Сөз берилет. Söz hukukçu Karapbek'e verilir. Soru bersin. Жоқ, бере албайсыз уже биз. Урматтуу сот, прокурорго дагы мыйзамдуу баа берип коюңузду өтүнөм. Анткени дело менен таанышты беле, таанышпады беле. Качан таанышкан? Бул биринчиси. Экинчиси,
прокурор ушул жерде угуп отурат, бир дагы мыйзамдуу талабын көрсөтүп бергиле деген белгини бир эмес бир нече жолу бердик. Прокурор өз кулагы менен угуп отуруп, өзү дагы ошол суроого жооп ала албай, анан азыр моундай баа берип аткандыгы бул прокуратуранын беделине шек келтирип аткан, дал ушундай прокурорлорго баа берилиши керек. Биз эч кандай мыйзам бузган жокпуз. Ошол эле учурда мыйзам бузуучуларды бул факт менен аныктап атабыз. Мен дагы бир жолу баса белгилейин. Менде бардык жогоруда көрсөтмө берип аткан милиция кызматкерлеринин тийиштүү кагаздары, буйруктары, бардык функциялык милдеттери бар. Жана буну менен таанышып чыкканбыз. Биз ал жерде бир дагы мыйзамдын бир тамгасын бузган жокпуз. Ошондуктан калыспай бериңиз Карипбек уулу Улукбек, сизге карата түзүлгөн протокол боюнча укук бузуу ишин бузуу курамы жок болгондуктан иш өндүрүштөн кыскартылды. Себеби сот отурумунда эмне кайсы талапты бузганлыгыңыз боюнча бир дагы сот отурумунда күбөлүү дагы протокол түзгөн дагы инспектор далилдеп берген жок. Ошол себептен укук бузуу курамы жоктугуна байланыштуу иш кыскартылды. Сурооңуздар барбы? Сурооңуздар жок болсо сот отурумунда акты жарыянат. Тоонду эртең түштөн кийин келип алып кетиңиздер. Саламатыңыздар. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөргө болгондой сот процесси бүттү, уктуңуздар. Биз мыйзам бузбагандыгыбызды, кайсы жерге барсак, эмне кылсак, мыйзам чегинде иш алып барарыбыздын баарысын мына соттун чечими менен далилдеп турат. Бул эмнеден кабар берет? Биз мыйзам бузбагандыгыбызды сот аркылуу далилдеп койдук. Демек, ар бир жагдайда ушул мамлекеттик мекемелер биз менен соттошпой, бизден кыйкым издебей өздөрүнүн ошол ашмалтайын жаап алса, өздөрүнүн ошол жагдайда жаралып жаткан көйгөй үчүн күрөшсө, менимче элге дагы, мамлекетке дагы пайда болмок да. Мен азыр урматтуу көрөрмандар, баса белгилеп айтайын. Прокурордун суранычын көрдүңүздөр, сотко өтүнүчүн. Эми бардык эле прокурорлор сотто ушундай өтүнүч берет. Бирок мен таң калганым, мейли эми жанагы тергөөчү өзүнүн кесиптеши экен, тиги күзөт кызматындагыларды тартуураак тергеп сотко өтүнүч берсин дейли. Бирок прокурор деген бул мыйзам тамгасын көзөмөлдөп отурат ал жерде. Прокурор ошол жерде күбө болуп отурат азыр. Уктуңуздар. Мен мыйзам бузбагандыгымды, алар далилдеп бере албагандыгын, кайсы мыйзамды бузгандыгымды көрсөтүп бере албагандыгын өзү күбө болуп отуруп, прокурордун эми соттон өтүнүп атканын караңыз. Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасынын прокурорунун ага жардамчысы Уманбетов укук бузуучулукбек Карибек уулу тарабынан Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 128-беренесинин негизинде укук бузууну жасаган деп таап дейт. 3000 сом айып салууну суранды дейт да. Эми прокурор соттон ушинтип суранып атат. Бирок өзү дагы ошол тергөөчүлөрдүн жооп ала албай атат. Бул жерде кайсы кылмышты кылды эле деген биздин сурообузга, кайсы мыйзамды бузду деген сурообузга элементардуу жооп ала албай атып, эми прокурор ушуну сурап атканда, демек бул прокуратурада бул прокурордун прокуратурага беделине шек келтирип аткан жагдайы деп белгилесек болот. Урматтуу көрөрмандар, буйруса биз ишмердүүлүгүбүз уланат. Азыркы эми бул бир сот ишибиз бүттү. Экинчи сот ишибиз бул Ош шаарындагы жогорудагы төрөт үйүндөгү акыбал боюнча болот. Ал жакта да бизде 100% далилдерибиз бар. Биз мыйзам бузбагандыгыбызды толук түрдө далилдеп беребиз. Чыныгы кылмышкерлерди биз эми көрсөтөбүз. Ошондуктан биздин ишмердүүлүктү колдоп, биздин ишмердүүлүккө баа берип аткан биздин мекендештерге биз таазим кылабыз. Бар болуңуздар.
Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025 жылдын 2-кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22, 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз, андыктан кабатырланууга негиз жок.